Ассаламу алейкум, жалпы биздин теле көрүүчүлөр, эфирде кайрадан Таңкы регион, сиздер менен мен Адилет Токтомбетов жана ошондой эле кесиптешим. Мен Жазгүл Курманбекова, сиздердин кызматыңыздарда. Бүгүнкү жаздын 3-чү күнүндөгү эфирибизди баштайбыз. Бүгүн Султан болгон Орозо айыңыздар менен жалпы мусулман бир туугандарыбызды чын жүрөктөн куттуктамакчыбыз жана ошондой эле кармаган орозоңуздар кабыл болсун демекчибиз. Бизде бүгүн өзгөчө конок бар. Албетте, урматтуу теле көрүүчү, бүгүн дал ушул орозонун мааниси, максаты, кимдер орозо кармайт, кимдер орозо кармабайт, нафил орозо, парыз орозо деген эмне, деги эле орозо туурасында суроолорго жооп алып берүү үчүн түз эфирге атайын коногубузду чакырганбыз. Бүгүн бизде студияда конокто Бишкек шаардык казиятынын өкүлү Ислам Амиршаев. Саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Саламатсыздарбы? Кош келиптирсиз. Кармаган орозоңузга дегенде кабыл болсун деп тилейбиз. Дуаларыңыз кабыл болсун. Дуаңыз кабыл болсун. Анан кийин дароо эле суроо. Кутман таңыңыз менен дароо эле биринчи суроо. Орозону кимдер кармаса болот жана кимдер кармаса болбойт? Ошого жооп бериңиз. Райымдуу жана мээрими чексиз болгон Аллах Таалага мактоолорду айтып баштасак, Кудай Таалага шүгүрлөр болсун ушул таңга баарыбызды жеткиргендиги үчүн. Орозо деген бул Аллах Таала тарабынан бизге парыз болгон милдеттүү ибадат болот. Мына ушул орозону ким кармайт, ким кармабайт деген маселеге келчү болсок, шариятыбызда бул орозо милдеттүү болот. Кармоого сөзсүз милдеттүү кишилер булар эң эле алгач мусулман болушу керек. Анткени бул орозо ошол мусулман журтчулугуна парыз болгон. Экинчиси акыл эси жайында. Акыл эси өзүнү тааныган, ошондой эле эрезеге жеткен жаш бөбөктөргө, эрезеге жете элек уул кыздарга эмес, эрезеге жеткен, акыл эсин тааныган, ак менен караны ажырата билген, жана ошондой эле ден соолуктары чың болгон инсандарга, жана ошондой эле бешинчи сыпаттуу бул үзүрү жок аялдарга. Себеби жок, ошондой эле кош бойлуу, же болбосо сүт эмизген апалар, эгер сүт эмизген учурда орозо кармаса баласына бир зыяны жетип калуу коркунучу болсо, андай кишилерге дагы орозо милдеттүү болбойт ошол учурунда. Эми мындай кылалыбы? Орозо туурасында бир суроо бериңиз теле көрүүчүлөргө. Ким мына ушул суроого туура жооп берсе, биз мына ушул урматтуу теле көрүүчү ата мекендик өндүрүш One Premium деген жалаяктарды болгондо дагы экөөсүн чогуу алып кетесиз. Биз сизге орозонун урматына мына ушундай белек тапшырабыз. Экран астында номерлер жазылуу. Мына ушул номерлерге сөзсүз билдирүүңүздү калтырсаңыз, ким биринчи туура жооп берсе, мына ушундай сонун жалаякты жеңип алат. Кандай суроо бересиз? Келиңиз. Эми эгер орозо боюнча суроо болчу болсо, азыр мына Кудайыма шүгүр, элибиздин диний сабаттуулугу өтө жогору. Мен кыйын болбойт деп ойлойм. Орозодо баарыбыз эле угуп жүргөн бир хадис бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, орозо кармаган кишинин эки учурда кубанычы болот. Эки кубанычы болот экен да. Ошол эки кубаныч кайсы учурларда болот? Мына ушул суроо. Орозо кармоочунун эки кубанычы бар деген. Орозодо ошол эки кубаныч кайсы учурларда? Мынакей кадырман теле көрүүчү, мына ушул суроого ким биринчи туура жооп берсе, экран астында номерлер турат, WhatsAppка калтырыңыз, чалууга болбойт, кабыл ала албайбыз. Мына ушул ата мекендик өндүрүштү жалаяктарды биз сиздерге белекке ыйгарабыз. Жооптарды күтөбүз. Ооба. Эми менде мындай суроо бар, мисалы орозонун дагы түрлөрү бар. Нафил орозо, парыз орозо деген. Ошо орозонун түрлөрү жөнүндө айтып бересизби? Орозолордун түрлөрүнө токтолчу болсок, шариятыбыз орозонун түрлөрүн 3кө бөлгөн. Жалпылай парыз болгон орозо, мына азыр биз кармап жаткан орозо бул парыз. Кимдерге экендигин жогоруда айттык. 5 түр себептен себеп табылган кишилерге. Бул парыз орозо, бул милдеттүү. Муну кармабасак күнөөкөр болобуз Кудай Тааланын астында. Ал эми экинчиси ыктыярдуу. Ыктыярдуу дегени киши өзүнүн каалоосу менен кошумча орозолорду кармайт. Мына ошону бизде араб тили менен нафил деп келет, кыргыз тилинде ыктыярдуу, өз каалоосу менен кармаган орозолор. Алар 1-4 күндө кармагандыгы сооптуу экендиги айтылган хадистер бар. Ар айдын ортоңку күндөрү кармаганга мүмкүн, жана белгилүү ыйык айлар бар, ошолорду кармаган мүмкүн деп айтылат. Жана үчүнчү түрү бул биздин мына орозодо себепсиз, эгер кимдир бирөө орозонун бузса, себепсиз эле. Ал киши ошол себепсиз бузган бир күнүнө 60 күн каффарат, штраф деп коет. Мына ошо 60 күн удаа кармап берүүсү бул баягы жаза иретинде кармалуучу орозо десек болот. Дагы ошо үчүнчү түргө каза болгон орозолор. Мисалы мына азыр кош бойлуу аялдарыбыз ошол себептүү
дагы башка себептен, же болбосо сүт эмизген апаларыбыз, же азыркы учурда ооруп калган кишилер, же алыскы сапардын түйшүгүнөн улам орозосун токтотуп турган кишилер, алар күнүнө күн кармайт. Ошол калып кеткен орозону кармай турган дагы үчүнчү түрү бар. Демек, орозонун 3 түрү бар. Милдеттүү парз орозо, ыктыярдуу орозо, жана ошондой эле кимде ким ошол себепсиз калтырса ошол штраф, кафарат, жаза иретинде кармалуучу, же болбосо калтырылган каза орозолорду кармоочу 3-чү түр орозо бар. Жалпылай орозону 3кө бөлсөк болот. Негизи ошол орозо учурунда жагдайдан улам ооруданбы, жол сапарынанбы ачканда ачып турганга туура келип атат, анан кайра карызды кармап бергенден кайсы күндөн башталат? Негизи эле динибизди орлоштурбаш керек. Биздин динибизде кайсы эле маселе болбосун, анын ордуна альтернатива деп коет, орун басар нерсе бар да. Мисалы, Аллах Таала ачык эле Куранда айткан, кимде ким араңарда ошол орозо келип оорулуу болуп калса, орозо кармаганга жараксыз болуп калса да, мындай айтканда. Же болбосо сапарда болуп калса, жашаган жеринен 120 километр алыска чыккан киши бизде сапарда деп эсептелинет. Эми сапар дегендин түйшүгү болот. Ал жерде биз ошол сапарда мусапыр болобуз. Ал учурда өзүнө тиешелүү түйшүктөр болот. Мына ушул кишилерге орозолорду убактылуу токтотконго уруксат. Сапардагы жана оорулуу адамдарга. Оорусу дагы жөн эле оору эмес. Мисалы, бир кишинин жөн эле бир сөмөйү кесилип кетсе, ал оору эмес. Оору дегенде ошол оорусу орозо кармаса күчөйүп кетүү коркунучу бар оору болсо, мисалы. Мына мисалы, бизде азыр диабет менен ооругандар бар. Мисалы, бизде ооруз күчөйүп кетчү дагы себептүү бир оорулар бар да. Мына ошол оорулуу адамдар орозосун токтотуп турат дагы. Качан жакшы болсо, оорулуу адам жакшы болуп кетсе, сапардагы киши кайра мекенине кайтса, мына ошол кишилер кийин орозодо канча эсеп калдырса, ошону орозо бүтөрү менен, орозодон кийин бир күн айт болот, айт күнү орозо кармоо болбойт, майрам күнү орозо тыюу салынган бизде. Бизде шариятыбызда 2 айт, курбан айт, ороз айтта орозо кармоого болбойт. Калган учурда боло берет. Ошол убакытта орозо кармоонун жада калса, арам деген деңгээлге чейин алып барган, ал күнү орозо мүмкүн эмес. Анын эртесинен баштап кийинки Рамазанга чейин кааласа катарынан, кааласа бөлүп айталы, кийинки Рамазанга чейин дагы 11 ай бар. Бир киши азыркы орозодо 11 күн калдырды орозосун. Ошол киши кааласа ар бир айда бир күндөн, же болбосо бир эле айда 11 эле катарынан, ал анын ыктыяры, болгону кийинки орозого чейин ошо карызынан кутулуш керек. Күнүнө күн кылып. Эгер жогорудагы себептер менен кармабаган болсо. Кадырман телекөрүүчү, эгерде орозо туурасында сурооңуз болгон болсо, анда WhatsApp номерге дагы кайрылсаңыз болот. Бүгүн бизде конокто Бишкек шаардык казиятынын өкүлү суроолорго жооп берип жаткан учуру. Анан биз атайын сиздерге суроо калтырдык. Орозо кармаган адамдын 2 учурда кубанычы болот. Мына ушул кайсыл кубаныч экенин билген болсоңуздар, биз сиздерге белекей карабыз албетте орозонун урматына. Анан эми менде мындай суроо да, орозонун мааниси, максаты эмне негизи? Орозонун, мына биз бул айды Рамазан деп атайбыз. Ал эми орозону өзүнүн маанисине токтолчу болсок, мен биринчи ошол Рамазан туурасында айтчу болсом, орозо биздин пайгамбарыбыз, Алла Тааланын бизге жиберген элчиси, Мадина шаарына көчүп келгенде 2-чи жыл болгондо орозо биринчи ирет Кудай тарабынан бизге парз болот. Орозо биринчи парз болгон жыл өтө ысык болот. Ысык каттуу болгондуктан ошол Мадина шаарында тоолор, зоолор көмүрдөй күйүп, карайып кетет. Рамазан деген сөз дал ошол сөздөн алынган, рамат деген сөздөн алынган. Бул дегени куйкалап, күйгүзүп жиберүүчү деген маанини билдирет. Алымдарыбыз айтат, кимде ким бул Рамазан айында орозосун Кудай Тааланын ыраазычылыгы үчүн кармаса, соун Аллахтан гана үмүт кылып кармаса билсин, Аллах Таала ошол кишинин дагы күнөөлөрүн, ошол бир кезде тоолорду таштаады куйкалаган сыяктуу күнөөлөрүн да ошондой куйкалап жок кылат деп айткан. Рамазан деген сөздүн мааниси күйгүзүп жок кылып жиберүүчү деген сөз. Ал эми орозо деген сөздүн мааниси араб тилинен саум, кармануу деген сөз. Бул дегени киши эртемен туруп Кудай Тааланын астында ниет кылат. Алла Таала, мен сенин ыраазычылыгың үчүн адал болгон ак никедеги аялыман, жеп иче турган ичимдик сууман баарынан мен кечке чейин тыйылдым. Тыйылуу деген сөздү билдирет. Мына орозо деген мааниси тыйылуу, кармануу деген маанини билдирет. Ооба. Бул жакта телекөрүүчү суроо экен, саламатсызбы дейт. Жумуштан чарчап калып, уктап калып, кээде ооз жаппай калган учур болот деген суроо келиптир. Биз мындай учурда кандай кылуу керек?
Албетте, инсанбыз. Кээде уйку деген үстөмдүк кылып уктап калган учурлар болот. Кээде бир үй менен уктап калган учурлар болот да. Бул айрыкча бизде көп кездешет. Андай адамдар кыжаат болбосун. Ошол айтайлы уктап калган киши саат 10-да турсун. Мейли 11-де турсун. Чак түшкө чейин. Эми бизде чак түш десе азыр божомол менен 12 деп койлу. Саат 12-де бизде күн чак болот. Мына ошол күн тике чак болгонго чейин адам ойгонгон болсо, ошол замат эчтеке жебесин, ошол күндүн орозосун ниет кылсын, анын орозосу өтөт. Эгер чак түшкө чейин ниет кылып калса, ал эми чак түш жана андан кийин айтылса, ал күн уже өтпөй калат да, өтпөй калат. Демек азыркы суроо берүүчү тууганыбызга айтарыбыз, эгер сиз уктап калсаңыз кыжаат болбоңуз, мен уктап калыптырмын деп ошол күн жеп албаңыз. Ошол убакта сиз кайсыл убакта турдуңуз, кыжаалат болбоңуз, эмоция калдырбаңыз, үйдөгүлөрдү укпаңыз. Туруңуз дагы ниетиңизди улап, орозоңузду улап кете бериңиз. Менде дагы бир суроо бар. Орозо кандай учурда ачылып калат? Мисалы, ооз кандай учурда ачылат? Баягы көп айтып жатат, шилекей жутканга болбойт. Кандайдыр бир ичине күкүм болобу? Эми бизде шариятыбызда эреже бар. Мисалы, намаз үчүн кээде тазаруу максатында биз даарат алабыз. Дааратты денеден чыккан нерселер бузчу болсо, денеден ириң чыгат, башка заралар чыгышы мүмкүн. Денеден чыкчу нерселер дааратты бузат. Ал эми денеге айтор мына ошол денеге кирчү бул кулак, мурун жана ооз ушул жерден кирчү нерселер бул орозону бузуп салат да. Бул жерден эмне гана кириш мүмкүн эмес. Мисалы, орозодо кээ бирлер айтат, жуунса болбойт деп. Жуунса болот. Бирок жуунганда кандай таризде жуунат? Душта жуунса болот. Бирок ал адам бассейнге, көлгө түшсө болбойт. Анткени көлгө түшөр менен анын оозунан, кулагынан суу кирип кетүү коркунучу бар. Кирүү менен ошол анын ашказанына жетет да. Демек ошол сиз айтып аткандай бизге ошол денебизге эмне кирген болсо, ошол нерсе орозобузду бузуп коет. Мен жалпылай эле айтам, анткени эгер ар бирине токтолчу болсок эми көп нерсе бар да. Ошол нерселер болуп калышы мүмкүн да. Телегөрүүчүлөрдөн каттарын окуп коелу. Саламатсызбы, менин апам колунда баласы бар, бирок орозо кармайт, эчтеке болбойбу дейт. Бизде жогоруда айткандай себептүү аялдар бар да. Ошонун ичинен кош бойлуу кыздар орозо кармаса болобу? Сүт эмизген аялдар орозо кармаса болобу деген суроо болот. Кармаса болот, болбойт дегенди аны сиз өзүңүз чечсеңиз болот. Кантип? Эгер сиз орозо кармоочу болсоңуз, боюңуздагы балага бир зыян жетүү коркунучу болуп калса, же болбосо сиз сүт эмизген балаңызга сүт аз чыгып, ал байкуш бала ошол тойбой атса, бул балага болгон зулумдук, балага болгон баланын акысын бербестик болуп калат да. Шариятыбыз мындай орозодон тыюу салат. Ал аялдар орозосун токтотот дагы, кыжаалат болбосун, алар үзүрү бар. Жок, ушундай орозо келип мен кармабай коёмбу деп кээ бирлер динде аша чагып кетет. Динде аша чабуудан динибиз өзү тыят да. Аша чаппаш керек. Ал адамдардын себеби бар. Ал адамдар орозосун токтотот. Маанилүү себеби. Кийин ошол сүттөн чыгарган кезде, кийин баягы биз жогоруда айткандай, канча күн калдырса, кааласа катарынан, кааласа бөлүп кийинки орозого чейин кармап берет. Телегөрүүчүлөрдүн каттарын окуйун. Ассаламу алейкум. Биринчи сүйүнүч ооз ачканда үй бүлөң менен, тууган урук менен чогуу ооз ачуу дейт. Экинчи сүйүнүч наркы дүйнөдө жаратканы менен жүзмө жүз көрүшүү дейт. Ар бирин окуп кете берейин. Саламатсызбы? Орозо кубанычы Арафат күнү ооз ачуу, анан айтты күтүү дейт. Сурооңорго жооп берейин дейт. Эртең менен жакшы ниет кылып ооз жабуу, ошондой эле кечинде дагы жакшы ниет менен ооз ачуу дейт. Саламатсызбы? Биринчи сүйүнүч ооз ачканда үй бүлөң менен дейт. Экинчи сүйүнүч ооз бекиткенде дейт. Ассаламу алейкум. Биринчи орозо күн башталганда дейт, экинчиси кадыр түндө дейт. Андан кийинкиси саламатсызбы? Орозо кармаганда адамда эки кубанычы бар. Бири ооз ачкан убакта, бири бейиш сүйүнчүлөгөндө, раян бейиши дейт. Окуп кете берейин, сиз эме кылып калыңыз. Муну окудум. Акыркысын окуп коеюн. Саламатсызбы? Орозо кармаган адамда эки кубанычы бар. Эң ушул экен. Туура жоопту демек 047 абоненти жооп бериптир. Орозо кармаган адамда эки кубанычы бар. Бири ооз ачкан убакта, бири бейиш сүйүнчүлөгөндө. Кененирээк эми сиз түшүндүрүп айтып берип коюңуз. Пайгамбарыбыздан куттуу хадис бар. Эми бул жерде туугандарыбыз көп эле жакын жооп бериптир. Бирок үй бүлө деген сөздү кошуп, раян деген бейишти кошуптур. Баарыныкы эле бир аз толугураак эмес. Бирок жакыныраагын эске алчу болсок, пайгамбарыбыз негизи хадистин контексти пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, орозо кармаган адамдын эки кубанычы болот. Биринчиси ооз ачканда, экинчиси
Кудай Тааланын астына барганда Кудай Таала анын сыйлыгын берген кезде. Мына ушул эки учурда киши кубанат экен. Мен ушул жерден айтып кетмекчимин, мына биз бүгүн биздин Катмарда 13 саат, башка мамлекеттерде 18 саатка чейин орозо кармаган мамлекеттер бар. Адам баласы ошончо жеп ичүүдөн тыйылган кезде өзөк нымдап бир сууну урттаганда кадимгидей кубанат. Ошол күнү мына аман эсенде бир күн орозомду кармап алдым деп бир кубанса бул дүйнөдө. Ал эми экинчи кубанычы Кудай Таала кыяматта сенин орозоңдун сыйлыгы мына ушул деп айтканда адам кадимгидей кубанат. Бизге шариятыбызда орозо кармоочу адамдын сообу мынча деп бир цифра менен айтылган жок. Орозонун сообу ушинтип айтылды. Кыяматта Алла Таала сага аны бергенде сен ага ыраазы болуп кубанасың деп атат да. Демек ушундай таризде бизди кубанткан, биз ыраазы болгон таризде Кудай Таала сыйлыгыбызды берет экен. Жараткан ошол сыйлыктарга жеткирсин. Демек орозолуу адамдын эки кубанычы ооз ачкан кезде жана кыяматта Аллах Тааланын астында сыйлыгын алган кезде кубанат экен. Ошондо эң жакын болуп жооп. 047 абоненти биз сизди куттуктайбыз. Сизди куттуктайбыз чын жүрөктөн, атындагы жазылып турат. Фарида айым окшойт. Фарида айым сизди күтөбүз. Дарегибизди өзүңүздөрдүн телефонуңузга, жеке личкаңыздарга жөнөтүп коебуз. Сиздер Кудайым буйрса ата мекендик өндүрүлүш One премиум аттуу жалаяктарды белек беребиз. Орозонун урматына мына ушундай сонун белек кол чабуулар болсун. Сизди куттуктайбыз. Анан менде мындай суроо бар. Мисалы, биз азыр айтып өттүк да. Орозо кармаганда оозду баягы тыйлабыз депчи, тамактан тыйлабыз. Бирок ошол эле учурда балким ушак сүйлөбөй, жаман айтпай, көбүрөөк зикир чалып, дагы кандай эрежелер бар айтып берсеңиз. Негизи орозо дегенде бүт эле жерден тыйылуубу, көздөн, ашыкча сөздөрдөн жалпы жаман. Орозону айтып атпайбызбы? Маанисин сураганыңыздарда айттык, кармануу. Пайгамбарыбыздан хадис бар. Кээ бир адамдар орозодо жеп ичүүдөн гана тыйылышат. Болду. Бирок анын тили дагы эле ушактан, бирөөнү акарат кылуудан, бирөөнү капа кылуудан, бирөөлөргө тили менен ыза берүүдөн тыйылбайт. Кээ бир адамдардын колу да тыйылбайт. Бирөөнүн акысын жегенден, бирөөнүн буюмун уруксат салуудан жана башка мүчөлөр. Бул адамдын Алла Таала мындай кишинин орозосуна Алла Таала муктаж эмес. Ал адам күн батты, жеп ичкенден эле тыйылганы болбосо, анын сообу болбойт деп айткан. Демек, орозодо адам баласы деги эле орозодон максат эмне? Орозодон максат адам баласы оозун ачкан кезде бир нерсени түшүнүш керек. Мына мен 13 саат, 15 саат өзүм мага адал болгон ак никедеги аялыма жакын мамиле кылуудан, адал болгон суусундук, адал болгон жемиштерден өзүмдү тыя алган эмне үчүн мен жашоомдо арам нерселерден тыйыла албаймын? Тыйылса болот турбайбы? Адалдан тыйылган эмне үчүн арамдан тыйыла албайт деген сабакты алыш керек. Бул айда биз бардык мүчө менен орозо кармашыбыз керек. Бул эле ай эмес, бул ай бизде ошол кийинки 11 айда бардык мүчөлөр менен арамдан тыйылганды үйрөтүш керек. Ким ошондой тарбияны алып чыкса орозодо, ал орозонун максатына жеткен болот. Ошол кишинин орозосунун кабыл болгондугу да бир кепилденген деп айтсак да туура болот да. Анан орозо учурунда таравих намазы болот. Анан аялдар дагы ошол таравих намазын үйдөн кантип окуш керек? Таравих деген намаз, таравих деген сөз равих, мындай айтканда эс алдыруучу деген маанини билдиртет. Биз деген ифтарда айрым биздин элибиз аябай ифтарды бир кооздоп, түрлүү тамактар менен жеп, жада калса бир кыйналып калганча жейбиз да. Ошол эгерде тарави намазы ага кошумча болбогондо, биз ошо менен уктап, өзүнүн бир ден соолугуна зыян бермекпиз да. Шариятыбыз ошол жагында эске алып, эркек кишилерге ошол мечиттерде топтолуп, 20 рекет намаз окууну, таравихти мындай бир милдеттүүгө жакыныраак кылып бизге пайгамбарыбыз үйрөтүп кеткен. Ал эми мечиттерде эркектер окуса, аялдарыбызга үйүндө эле ошол күчү жетишинче окуганга, эң жакшысы 20 рекетке чейин окуса жакшы болот. Аял кишилер үйдө да ошол намазды кошумча окуса жакшы болот. Бул орозонун бир шаны деп аталат. Жана орозодо бир кылынчу жакшы ибадаттардан болуп эсептелинет. Мен ушул суроо кичине кошумчалай кетейин. Көчө жакында эле интернет желесинде көрүп калдым. Кыздарыбыз, баягы жаш кыздарым хижапчан мечитке барып таравих намазын окуп атышат да. Ошол боюнча айта кетсеңиз, канчалык сооп алынат? Мисалы, мечитте окуган айымдар, анан үйдө окуган айымдар. Пайгамбарыбыз өзүнүн куттуу хадисинде эркек кишинин үйүндө окуган намазынан мечитте жамаат менен, эл менен, ошол коомчулук менен окуган намазы
тарависи болсун, башка намазы болсун 27 эсе жакшы деп эркектерге айткан. Муну уккан аялдар пайгамбарыбыздан сураганда, биз деле мындай соопко жетели дегенде пайгамбар аларга мына ошол эркектер жамаат менен окуган 27 соопко силер үйүңөрдө окуп жетесиңер деп айткан. Демек, аял кишинин үйүндө окуган намазы кайсыл намаз болбосун, мына ошол эркектердин жамаат менен окуган соуна тете болуп эсептелет. Аял кишилер ошону билиш керек. Убара болуп мечиттерге барып, аял киши бизде бул эркек кишинин намысы болуп эсептелет. Ал эми мечитте деген бир эле ошол аялга тиешелүү, ошол аялдын тууган агасы иниси барбайт да. Ал жерде жат эркектер бар, жат бойдок кишилер бар. Алардын анын денесине же анын тулку боюна башка эркектердин көзү түшүп калгандыгы күнөө болуп калат да. Ибадат күнөөгө айланып калышы мүмкүн. Андан көрө аял кишилер үйдө отуруп, үйүндө таң атканга чейин каалаган намазын окуса, эркектердин мечитке басып окуп келген намазынан да артыгыраак деп деле айтсак туура болот. Демек, айымдар үйдө эле окуса болот экен. Албетте, шариятыбыз ошого үндөйт. Ассаламу алейкум, баарыңыздарды ушул ыйык орозоңуздар менен куттуктайм. Туткан орозоңуздар кабыл болсун. Менин дагы бир суроом бар эле деген боюнча телекөрүүчүбүз токтоп калыптыр. Эми бизге бөлүнгөн убакыт негизи соңуна чыгып баратат. Анан телекөрүүчүлөргө кайрылуу жолдоп алсаңыз болот. Рахмат. Дуа. Чоң рахмат. Эң алгач жаратканга шүгүрүбүздү айтайлы. Бул Рамазанга жеткен бар, жетпеген бар. Кудай Таала бизге тагдырылган экен, мына куттуу айда жетип отурабыз. Болгондо да тынчтыкка жетип баратабыз. Мына жер жүзүндө тынч эмес канча мамлекеттер бар, согуш астындагы элдер бар. Биз мына ушундай тынчтыкта жеткендигибиз бул өзү бир өзгөчө. Ал эми тынчтык болбогон жерде мынандай ибадат кылуу аякта турсун, аман эсен олтуруп чай ичкенге дагы бир мындай бир адамда эмне болбойт да, ой да болбойт. Жегениңдин даамы да болбойт да. Мен ушул убактан пайдаланып, биринчиден сиздерге, регион телевидениясынын жамаатына ыраазычылык билдиртемин. Биздин үнүбүздү ушул элибизге туура орозо кармоону максат кылуу максатында бизди чакырып отурганыңыздар үчүн терең ыраазычылык жамаатыңыздарга. Жана ошондой эле элибизге, жерибизге Аллах Тааладан суранарым, Кудай Таала элибизге, жерибизге ушул берекелүү айда өмүрлөрүнө, ырыскыларына, үй бүлөлүк бактысына берекесин берсин. Эми суроосун окуп кое берейин, анткени атайын суроо жолдоду. Мен орозо тутам, бирок намаз окуй элекмин, боло береби дейт. Кыскараак жооп бериңиз. Албетте, орозо намаз окуган адамдын орозосу кабыл болотпу деген маселеде ар кыл пикирлери бар. Бирок биз ошол кабыл болот деп эсептелебиз. Ар бир ибадат өзүнчө кабыл боло берет. Бирок эң жакшысы мына ушул эртең менен тургандан кийин таңкы намазды кошуп, андан кийин калган намаздарды кошуп, ушул айда оңол болсо качан оңолобуз? Ушул айда ушул намаздарыңызды тургузсаңыз, бул эң жакшы болот. Намазга бекем болуңуз, бекем болуп атсаңыз, Аллах Тааладан бекем кыл деп көп-көп сураңыз. Дуалар кабыл болгон айда турабыз. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Атайын мына ушундай телекөрүүчүлөрдүн суроосуна жооп берүү үчүн, убактыңызды аябай келип бергендигиңиз үчүн рахмат. Кармаган орозоңуз кабыл болсун, дуаларыңызды ылайым Аллахым кабыл кылган болсун. Кадырман телекөрүүчү, бүгүн бизде конокто Бишкек шаардык казиятынын өкүлү Ислам Амиршаев телекөрүүчүлөрдүн суроолоруна жооп берди. Ар бир телекөрүүчүнү кармаган орозоңуз кабыл болсун дейбиз. Биз болсо көрсөтүүбүздү улантабыз. Анан дагы 047 менен аяктаган абонентти мына ушул жалайыкты Фаридайымды биз жүрөктөн куттуктайбыз. Сизди биз азыр жеке өзүңүздүн личкаңызга адрестерибизди жөнөтүп коебуз. Сизге мектепте ыйгарабыз. Чоң рахмат. Мына ушул Кыргызстанда өндүрүлгөн атамекендик өндүрүш One Premium жалайыгын сизге биз белекке ыйгарабыз. Кадырман телекөрүүчү, бизден алысабай биз менен чогуу биргеликте болуп туруңуз. Буйруса кийинки коноктор менен кайра ушул жерден көрүшөбүз. Биз менен болуңуздар.